Жаңы жыл майрамдык маанай тартуулоосу менен бирге чектелбей, узаган жылдын жыйынтыктарын чыгарууга да жакшы мүмкүнчүлүк. Мамлекет башчысы жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында белгилегендей, акыркы 2 жылда аймактардын өнүгүүсүнө өбөлгө болчу иш-аракеттерге артыкчылык берилди. Акыркы 2 жылда акча кредиттик саясат өзгөрүп, алардын агымы аймактарга кескин көбөйдү. Мисалы, 2 жылда региондорго 38 миллиард сомго жакын жеңилдетилген насыялар берилди. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун сомдук насыялык ставкалары 9%га чейин төмөндөдү. Фонддун аймактарга тикелей насыя берүү өлчөмү $1 миллион 200 миң долларга чейин төмөндөтүлдү. Айыл чарба кооперативдерине, соода логистикалык борборлоруна салык төлөө жагынан абдан чоң жеңилдиктер берилди. Кайра иштетүүчү өнөр жайынын ишканалары кошумча нарк салыгынан 80%га чейин төмөндөтүлдү. Аймактарда жаңы ачылган өндүрүш ишканалары 5 жылга салыктын 4 түрүнөн бошотулду. Булар пайда салыгы, сатуу салыгы, жер салыгы жана мүлк салыгы. Киреше салыгын жергиликтүү бюджеттерге калтыруу ченеми 50%дан 70%ге көтөрүлдү. 2020 жылы бул 80%га чыгарылып, кийинчерээк толугу менен жергиликтүү бюджеттерге калтырылат. Бул Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, аймактарда 2 миллиард 100 миллион сом кошумча каражат калтырылат. Бюджеттен дагы 1 миллиард 200 миллион сом кошумча бериле баштайт деген сөз. Акча кредиттик саясаттын аймактарга бурулушунун натыйжасы. Акыркы 2 жылда региондордо 600га жакын ири жана орто ишканалар ачылды. Кыргызстан калкынын 60%дан ашууну айыл жергесинде жашап эмгектенерин, көпчүлүк жарандар айыл чарбасы менен алектенерин эске алганда, өлкөдө ирригациялык тутумдарды көбөйтүү, мурункуларын калыбына келтирүү маанилүү. Алсак, акыркы 2 жылда 4 ири ирригациялык объект бүткөрүлдү. Республика боюнча 1924 гектар жаңы сугат жерлери өздөштүрүлдү. 3900га жакын жерде сугат суу менен камсыздоо жогорулады. 500 гектар аянттын мелиоративдик абалы жакшыртылды. Азыркы учурда 13 объекттин куруу боюнча сүйлөштөр өттү. Жана кийинки жылы $160 миллион түзгөн келишимдерге кол коюу жана ратификациялоо иши чаралары аткарылат. Дымактуу долбоорлордун катарын калкты таза суу менен толук кандуу камсыздоодо толуктайт. 650 калкты конуштагы 90 айылда жана 5 шаарда таза суу менен камсыз кылуу иштери аяктады. Дагы 11 айылда курулуш иштери дээрлик соңуна чыгып калды. 2024 жылга чейин 27 шаарда таза суу инфраструктурасы жакшыртылат. 5 шаар — Балыкчы, Каракол, Чолпон Ата, Нарын — өзгөндө саркынды суу системалары жаңыдан курулат. Айылдарда жана шаарларда таза суу менен камсыздоо программасы тиешелүү $100 миллион түзгөн долбоорлор ратификациядан өттү. Мындан тышкары Евразия өнүктүрүү фонду менен $200 миллион меморандумга кол коюлду. Кытай Республикасынан $100 миллион грант алуу боюнча иштер азыр жүрүп жатат. Өлкөбүздүн энергетикалык кубаттуулугун арттырууга багытталган иш-аракеттер уланууда. Алсак, Токтогул ГЭСин реконструкциялоонун биринчи фазасы аяктады. Бул иштер толугу бүткөндө ГЭСтин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөт. Бул 240 мегаватт деген бул дагы жаңы ГЭСтин курулушу менен барабар иш болот. Токтогул ГЭСинин долбоорунан үнөмдөлгөн $100 миллион Үчкоргон ГЭСинин реконструкциясы башталат. Ат башы ГЭСинде оңдоо иштери аткарылууда. Камбар Ата ГЭСинин экинчи гидроагрегатын эксплуатацияга киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Жогорку Нарын ГЭСинин каскадды куруу үчүн инвесторлор менен сүйлөшүүлөр улантылууда. Касамин долбоорунун алкагын электр линияларын куруу башталууда. 2 жылдын ичинде 362 чакырымдан ашык газ бөлүштүрүүчү газ түтүктөр курулуп, жаратылыш газына 16 000 үй жеткиликтүүлүк алды. 2 жылдын ичинде 34 коомчулуктарды газ системасына туташтырылган. Чүй облусунда жана Бишкек шаарында. 2019 жылдын 9 айында 87 өлкөгө атамекендик товарлар экспорттолду.
9 ай жыйынтыгында 91.750 тонна мөмө жемиш 51 миллион доллардан ашуун суммага экспорттолду. Мисалы 52.600ден ашуун тонна фасоль Түркия, Иран, Грузия өңдүү өлкөлөргө экспорттолду. Атамекендик картошка 11 өлкөгө чыгууда. Бул Түркия, Россия, Түркменстан, Өзбекстан өңдүү өлкөлөр. Жер жемиш жана жаңгак Россия, Казакстан, Кытай, бир аз бөлүгү Евросоюз өлкөлөрүнө чыгып жатат. Сүт азыктары Казакстан жана Россияга экспорттолууда. Кыргыз балын Кытай, Араб өлкөлөрү, Япония, Өзбекстан жана Европа бирлигине кирген мамлекеттер сатып алууда. Эт азыктарынын 98% Иран мамлекетине чыгууда. Тигилген кийим-кечелердин басымдуу бөлүгү Россия жана Казакстан базарларына чыгарылууда. Евразийские мүчө мамлекеттерге айыл чарба продукциясын экспорттоочу ишканалардын саны 5 эсеге өстү. 2017 жылы алардын саны 21 болсо, бүгүнкү күндө 100дөн ашты. Россия Федерация тарабынан 2007 жылы коюлган ветеринар убактылуу чектөө быйыл алынды. Кытай Республикасына экспорттоочу кээ бир товарлар боюнча макулдашууга жетиштик. 2019 жылы Кыргызстандан Кытайга экспорттолгон товарлар 25%га өстү. Биз азыр бул Кытай жака экспорт боюнча да иштерди жүргүзүп атабыз. Тиешелүү мамлекет органдар иштеп атат. Биз дагы абдан жогорку деңгээлде бул сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатабыз. Буюрса, бул рынокко дагы киргенге, биздин экспортты көбөйткөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Пенсия, жөлөк пулдар жогорулады. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган жарандарга жөлөк пул бериле баштады. Үй бүлөлүк дарыгерлер жана медайымдардын эмгек маянасы көтөрүлдү. Айлыктарды көтөрөм деген убадам ушинтип ар жааты менен өз кезеги менен көтөрөбүз. Кийин кезек мугалимдерде болот. Мугалимдердин бардык категориясы үчүн эмгек маяналары 2019 жылдын октябрынан тартып 30%га көтөрүлдү. 3 айга кошумча 1 миллиард 700 миллион сом каралды. 20 жылга 6,9 миллиард сом каражат бөлүндү. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттан Бишкекте 7, Чүйдө 7 жана Ошто 1 мектептин курулушу башталды. Бирдиктүү депозиттик эсептен 799 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнүп, 55 миллиону иштетилди. 15 мектеп баштап атабыз эсептен. 7 Чүй областында 7 мектеп, 7 мектеп Бишкек шаарында, 1 мектеп Ош шаарында. Бул кийин уланат. Өлкөбүздүн транзиттик потенциалын жакшыртуу максатында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул долбоор ишке кирип калса, өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгү темир жол каттамы менен бириктирилет. Республикалык, эл аралык маанидеги жолдорду куруу, реабилитациялоо иштеринен сырткары аймактардагы ички каттамдарга көңүл бурулууда. 100 километрден райондук борборлорду, айрыкча дотацияда турган тол райондогу айылдарды, райондук борборлорду асфальттоо маселесин дагы колго алып атабыз. Район борборлорунда 3 чакырымдан 141 чакырымга асфальт төшөөгө республикалык бюджеттен 800 миллион сомго жакын каражат жумшалды. Акыркы 2 жылда өлкө боюнча жалпысынан 828 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Акыркы 2 жылда мамлекеттик кызматкерлер үчүн ипотекалык насыянын үстөк пайыздары 12ден 6%га чейин төмөндөдү. Мамлекеттик ипотекалык насыялар бюджеттик мекемелерде иштегендерге эле эмес, бардык жарандарга бериле баштады. Узак жылдардан бери айтылып жаткан санариптештирүү ишке аша баштады. Мекемелер аралык түндүк системасына 90 бирдик кошулду. Анын ичинен 28 коммерциялык уюм жана 62 мамлекеттик орган. Биринчи кезектеги 79 маалыматтар базасы жана мамлекеттик органдардын 393 маалыматтык сервиси иштелип чыкты. Ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүүнүн системасынын алкагында 40 мамлекеттик орган маалыматтар менен алмашууда. 17,4 миллиондон ашык транзакция өттү. Кагаз форматындагы 12 маалым кат автоматташтырылды. Кагазга кетчү чыгымдар азайды. Мурун биздин жарандар каражат кетирип, кезекте туруп мамлекеттик органдардын эшиктеринин алдында убакыт кетирип аткан болсо, азыр ошо мамлекеттик кызматкерлер менен жолукпай туруп, үйүндө туруп, мына кызмат ала баштайт. Ала турган справкаларды түндүк системасы менен, санариптештирүү менен ошол болгон мамлекеттик органдар бири-биринен ошол кагаз справканы электрондук форматта ала баштайт.
Бажы төлөмдөрүн төлөөнү онлайн тастыктоо системасы киргизилип, бажы төлөмдөрүн төлөөнү ырастоо зарылдыгы жокко чыгарылды. Бул инструментти киргизүүгө чейин ырастоо 1-2 күндү ээлеген. 9 өткөрмө пунктуна жана 4 бажылык тарифтөө жайына онлайн байкоо системасы киргизилди. Орнотулган видео камералардын жалпы саны 506 даана. Алардын ичинен 14 видео камера түндүк системасына интеграцияланган. Сот жыйналышынын залдарын аудио-видео жазуу системалары менен камсыздоо иш-аракеттери башталды. Бүгүнкү күндө жалпы 86 сот жыйналышынын залдары аудио-видео жазуу системалары менен камсыздалган. Алардын ичинде 80 жергиликтүү соттордо, 6 жогорку сотунда. Жаңы форматтагы патрулдук милиция ишке киришти. Азырынча Ордо калаада бара-бара патрулдук милиция кызматы аймактарда да иштеп баштайт. Жарандардын көкүрөгүндө мени милиция мени коргойт деген ишеним жанданды. Буга чейин калдык принциби менен каржыланып келген маданият тармагына көңүл бурулуп, көп жылдан бери ремонттолбогон борбордогу театрлар, улуттук филармония оңдолуп түзөлдү. Спортту колдоого да өзгөчө көңүл бурулууда. Ага жараша спортчуларыбыз эл аралык аренада мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө. Кыргызстан алгачкы жолу дүйнө чемпионатында алтын медалга ээ болду. Тышкы саясаттагы мамилелер жөнгө салынды. Өлкө башчысына жалпы эле кыргыз элине коңшу мамлекеттердин сый мамилеси артууда. Өз ара ишенимге негизделген кызматташтыктар тереңдөөдө. Жогорку деңгээлдеги расмий мамлекеттик визиттер жасалып, Бишкек 2019 жылы ири эл аралык иш-чаралардын борбору болду. 2020 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркияда өтөт. Аны менен катар көчмөндөр оюндары кыргыз брендине айланып, 2 жылда 1 облустарда өтүп турат. 2019 жылы Талас облусунда өттү. Кадырман журтунун алдында чыгып, Манас оюндарында казалап, бир билек болуп түрүлүп, бир муштум болуп түйүлүп, бир иримде болууга чакырам.